Assalamu alaikum тугандар. Мынау кичинекейлер керек эле мага ушундай үйлөргө иштеткенге, өзүбүз эле иштеткенге кичине бир 4-5 гектар жерибиз бар эле деген тугандарга мына аябай сонун жакшы товар алып келдим. Бул болсо 7/5 ат күчүнө дизель мотор, Дизель мотор, бензин эмес. Көрдүңөрбү? Мотор ушундай чыгат. 7/5 ат күчүнө 178 флык bir dizel motor жана 170 F'lik benzin motor. Эки түрлүсүн тандасаңыз болот. Эгер бензин моторлуу керек эле десеңиздер, бензин моторлугу да бар, Şu dizel motorlуу керек эле десеңиздер, дизель моторлугу да бар. Эми дизель моторлугун алсаңыздар болот, анткени ал күчтүү болот, өзүңүздөр билесиздер, туугандар мына. Мында көрүңүздөр, Буну да окшош дизель мотор болобу, бензин мотор болобу өзүңөр тандасаңыздар болот. Бул мынандай занжир тапан чыккан. Моторун көрөсүздөр мына. Көрдүңөрбү? Бул мынандайынан жерлерди казат. Эndi арыкча чыгарат, көрдүңөрбү? Мынакей. Жок, мага бензин моторлуу керек эле десеңиздер деле болот. Мен көбүнчөсү ошо силерге жаңы дизель моторлуктарды сунуштайм, анткени алар арзан болот, неме болот да, арзан да болот, күчтүү болот, өзүңүздөр билесиздер. Кимге керек болсо кабарлашсаңыздар болот, Бунуку да окшош 178 F'lik дизель. Туугандар, булардын баасын айткач кетейин. Бунун ушул жерде тургандагы баасы болсо 105 миң сом, 105 миң сом. Растамашкасы сыртында. Эгерде кимге керек болсо кабарлашып алдырып алсаңыздар болот. Ушундай чыккан, мен азыр сөткө тартып жөнөтүп коем силерге. Силерден карап көрүп алсаңыздар болот. Алдында bir sene tatып кеткенмин, анда көрбөгөн окшойсуң. Азыр мындайларды сурап атасыңар байкелер, Муналарды көрдүңүздөр, бул жүгөрү менен шал орсоңуздар болот. Анан туугандар бул жерде жазылып турат, 3,6 литрлик. Мунун кеңдиги болсо 1,20 м размери болсо. Анан баасы болгон ушул жерде турган баасы 105 миң сом, 105 миң сом. Анан мыналар болсо такыр немелер туугандар, Бул жер айдайсыңар да, үйүңөрдө кичигирээк гектардак, азыраак гектардакы жерлериңер болсо, сокочатып өзүңөр айдап алсаңыздар болот. Бунун бензин мотор болобу, же болбосо дизель мотор болобу өзүңөр тандасаңыздар болот. Ат күчү болсо 7/5 ат күчүнө. Бул жандакысы болсо булар менен окшош ошол. Бунун чаркы тигиндей чыгат экен, алдыңкы дөңгөлөгү тигиндей, карагыла, пийделүү, занжир тапан. Анан бул арты менен бул окшош, жер айдаганга окшош неме, мындай арыкча чыгарат эми. Картошканы айдаганга сонун. Анан мына болсо, өзүңүздөр билесиздер, жерди жумшатат, Бу дагы окшош, дизель мотор жана бензин мотор деп айрылат. Буларды эле көрсөңүздөр болот, Мына бар жоктор бар, толук бар жок, документтер толук. Мунуку болгону мына жерде карасак, 7 HP дейт, 7 ат күчүнө болуш экен. Анан бунун акчасы болгону бир 2 миң юан экен, Кытай акчасында 2 миң юан. 2 миң юан канча болуп калат? Бурса 25 миң сом болуп калат туугандар. Бул чоңдору, бунун дагы түрлөрү бар, бунун акчаларын жазылуу жок экен. Бу да окшош, бу дагы шалыга болот туугандар, бул шал күрүчкө, өзүңүздөр билесиздер да, мына бакакка батып калбайт. Шарттарын карасаңыздар, бул окшош дизель мотор жана бензин мотор деп бөлүнөт. Бу дагы бир түрлүү товар, бу дагы башкача товар. Бул болсо канча эмне экен? Бу да жерлерди жумшатат экен, мына бактарактар жумшасаңар болот экен да, жерлерди. Буну калдында экен, мындай жерлерди жумшатып мындай неметип турат го. Мынанын баасын айта кетсем, бунун баасы бир 5 миң юан экен. 5 миң юан Кытай акчасында туугандар, Эгер ушундай товарлар керек болсо кабарлашсаңыздар болот. Мунун артында да көптөгөн товарлар бар. Булар жакы жүгөрүнүн пасаңдарын турай турган товарлар, мынау өзү сонун экен туугандар, мынау күрүч.
шал бар го, күрүштү айырып берет экен, күрүштүн өзү менен шакелин кошуп айырып берет экен. Мына менен конок соосуңар. Ушундай ар түрдүү товарлар бар, туугандар, керек болсо дагы кайрыла бергиле. Бизге катталып утуп калбагыла, рахмат. Ассаламу алейкум туугандар. Мына бу жүгөрү жана мына шал күрүштү оргон аппаратты сурагандар. Бүгүн азыр мына келип олтурабыз, көрсөңүздөр болот мына заводунда. Эгер ким керек болсо кабарлашып алсаңыздар болот туугандар, Мына дөңгөлөктөрүн көргүлө. Моторлорун көрүңүздөр. Bunun mına nemen razmeri bolsa 1,20 m çıgat, turası 1,20 m. Tuğandar. Bunun 3,6 litrelik motor, benzin motor. Konok, жүгөрү, күрүштөргө болот да ушулар, Bunun baası bularda qarasаңар, булар 20 000 сомдон жогору чыгат, мына такыр. 20 000 сомдон жогору, эң жогорусу 50-60 000 сомго барат. Көрдүңөрбү? Аябай сонун булардын качествы бар, туугандар. Булар ошо машина жууш дүкөндөрүн ачсаңыздар болот. Өзүңүздөр бир нерсе болсо, чоң машиналарыңыз болсо, жанагы погрузчик, хово дегенчи, экскаватор ошолорду жууганга аябай сонун мыналар. Мен алдында көрсөткөн мына үчөө болсо, ошол кичик үйдөгү өзүбүздүн машиналарыбыз, тракторлор жууп алсаңыздар болот. Баларын айтып койдум туугандар, ошо баада идеяңарга туура келсе алып алсаңыздар болот, кабарлашып. Тырын ичиндеги сымдар такыр жез туугандар, Мына дагы түрү бар, бул болсо мурунку көөнө пасондокудан, көөнө моделдеки дейбиз да. Бул жерде кайгондор бар. Аны алып көрсөтөйүн, мына ушундай чыгат, көрдүңөрбү? Машина жууш аппараттары. Bunun балардын баалары аябай арзан болуп кетти туугандар, Мына экөө 15 000 сомдон. Мына 15 000 сом, мына 15 000 сом туугандар. Өтө сонун, Мына болсо 12 000 сом. Растамашка сыртында болуп атат туугандар, Эгер керек болсо кабарлашып алдырып алсаңыздар болот. Баары жок товарды, башка товар жөнөтсө, башка товарды сурайт экенсиңер туугандар, ушундай келсе жакшы карап алып алсаңыздар болот. Анан жок, мен машина жууш дүкөнүн ачат элем, чоңдору керек эле десеңиздер, мына жактар чоңдор да бар, көргүлө мунуларды. Туугандар, алдында ушул машина жууп турган аппаратты сураган байкелер көп болду эле. Бүгүн ошол заказдар боюнча келгенбиз да. Бул жер жакшылар учуруп атат, көргүлө, кичинекейлери аябай сонун үйлөргө иштетсеңиздер болот. 226 төккө иштейт, 2200 волттуга. Такыр ошо жесим бар жогу, качестволорунан кадырган болосуздар туугандар. Үйлөргө өзүңөрдүн машиналар, трактор, мото дегендер жууп алсаңыздар болот мына. Андан башка нерсе жуусаңыздар деле болот. Баары жок немеси бир комплект чыгат, тапанчалары такыр бирге чыгат, Анан bundan да кичиги керек эле десеңиздер, мынаны да алсаңыздар болот мына. Аябай эпчил алып жүргөн, көрдүңөрбү? Кичинекей болгон менен бу да орну экен туугандар. Бу да өтө сонун, такыр 226 төккө иштейт. Суу басымдары деле жакшынакай эле туугандар. Бар жагы